Мына баш мыйзамдын 46 беренесинин 3 бөлүгүндө жазылган ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарында мектепке чейинки жалпы негизги, орто, жалпы жана баштапкы кесиптик билимди акысыз алууга укуктуу дейт. Бирок бизде кандай болуп атат? Ортуга акча төлөшөт. Негизги орту тапшырганга 470 сом экен. Ар бир предметке 470 сомдон. Ошону жок дегенде бир окуучу 1400 сомдон ата энеси төлөйт экен. Ал эми 6 предметтик тапшырсак канча болот? Мына быйыл 69 миң бүтүрүүчү бар экен. Негизинен ортуга 32 миллион 430 миң сом төлөнсө, 6 предметтик тестке тапшырууга болжол менен 194 миллион акча төлөнөт экен. Бирок эң көйгөйлүү нерсе бул мамлекетке төлөнбөйт, бул жеке уюм бар экен. Билимди баалоо жана окутуу усулдары боюнча. Ал эми мамлекетке билим берүү министрлигине канча акча төлөнөт? Бул ачык айкын айтылыш керек да, бул ата эненин акчасы да окуучулардын ата энесининчи. Анан жылдан жылга бул нерсе баасы тесттикке ортунукка көбөйүп атат да, эмне себептен көбөйтүп атышат? Ошондуктан Алмазбек Кунжанович ушул боюнча ачык айкын бир маалымат берип койсо жакшы болот эле.